Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, ардактуу аталар, агалар, достор, инилер, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам бул түнүбүздү кооздосун, зикир менен, кечиримдүүлүк менен, таразабызды сооп менен мол кылсын. Алла Таалам түбөлүктү баарыбызга бакыт берсин. Түбөлүктү дозоктун отунан куткарып, Фирдаус бейишине киргизсин. Баарыбыздын, бардык элибиздин, журтубуздун абалын, жашоосун Аллахым оңдосун. Алла Таалам ааламга тынчтык берсин. Агайын мусулман бир туугандар, баарыбыздын жүрөктөрүбүздү жаратуучу Алла Таала, жүрөктөрүбүзгө ыйман салуучу Алла, жүрөктү соктурган дагы, токтоткон дагы, оңдогон дагы жараткан Алла Таала өзү. Алхамдулилля, башыбызды бүгүн Алла Таала бир кылды. Алла Таала Кур'ани Кариминде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга айткан аяты бар. Лау анфакта ма фил арды жамиан ма аллафта байна кулубихим, валакинна Аллаха аллафа байнахум. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, эгерде сен жер бетиндеги байлыктардын баарын сарптаганыңда да сахабалардын жүрөктөрүн бириктире алмак эмессиң. Бирок Алла алардын жүрөктөрүн бириктирди дейт. Адамзаттын мырзасы, төрөсү, бардык ааламга райым болуп келген пайгамбарыбыз эгерде жүрөктөрдү бириктире албаса, сиз, биз кимбиз жүрөктөрдү бириктире ала турган? Жүрөктөрдү Алла бириктирет. Биздин денебизге караганда жүрөгүбүздүн бир болгону маанилүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дуасында ушуну үйрөтөт эле. Силер Алладан сурагыла: Аллахумма аллиф байна кулубина ва аслих зата байнина вахдина субулас салам ва наджина минад-дулумати илан-нур ва джаннибна аль-фавахиша валь-фитан ма захара минха ва ма батан ва барик лана фи асма'ина ва абсарина ва кулубина ва азважина ва дурриятина ва туб алейна иннака антат-таввабур рахим вадж'ална шакирин ли ни'матик мутнин биха алейк қабилин лаха ва атиммаха алейна деген дуаны пайгамбарыбыз айткан. Намазда салам берерде мурда ушуну окуп алат деген. Бунун мааниси: я Алла, биздин жүрөктөрүбүздү бир кыл. Ар бир намазда сурай турган дуабыз ушу экен. Я Алла, жүрөктөрүбүздү бир кылгын. Өз ара мамилебизди оңдоп бергин. Ата менен баланын ортосунда мамиле оңолсун. Бир тууган менен бир туугандын ортосунда, кошуна менен кошуна, күйөөсү менен аялы, ата-эне менен бала чаканын ортосу, достордун ортосунда, соодагерлердин ортосунда, дыйканчылардын ортосунда, падышабыз менен элдин ортосунда, улуттар арасында, уруулар арасында туугандар мамилебиз оңолсун. Ошону Алла Тааладан биринчи сурайлы. Ва аслих зата байнина дегени өз ара мамилебизди оңдоп бергин деп Алладан сурап атабыз. Тынчтыктын жолдоруна жолдогун. Ислам дини тынчтыктын дини, тынчтыкка чакырган дин, тынчтыкты орнотуу үчүн келген дин. Алла Тааланын аты салам. Биз ар бир намаздан кийин айтып атабыз: Аллахумма антас салам ва минкас салам табаракта я зал жалали вал икрам. Я Алла, сен тынчтыксың. Алланын аттары толтура. Бирок тынчтык деген атты өзгөчө белгилеп айтып атабыз. Тынчтык сенен гана. Я Алла деп. Ислам дини мусулмандар тынчтыкты каалаган дин. Үй бүлөбүздө тынчтык болсун, айылыбызда тынчтык болсун, мамлекетибизде тынчтык болсун, базарыбызда тынчтык болсун, чөйрөбүздө тынчтык болсун, ааламга тынчтык болсун. Ошон үчүн пайгамбарыбыз келген туугандар. Тынчтыктын жолдоруна жолдогун деп Алладан сурап атабыз. Биринчи сураганыбыз: я Алла, жүрөктөрүбүздү, я Алла, бир кылгын. Экинчи, ортодо мамилелерибизди оңдоп бергин. Тынчтыктын жолдоруна жолдоп бергин. Биз тынчтыктын жолуна чөйлү, амандыктын жолуна чөйлү. Андан кийин бизди караңгылыктардан куткаргын. Эмненин? Капырлыктын караңгылыгынан, ширктин караңгылыгынан, зулумдуктун караңгылыгынан, ташбоордуктун караңгылыгынан, билимсиз надандыктын караңгылыгынан
бекапардың қараңғылығынан. Туғандар, қараңғылықтар өте көп. İslam dini қараңғылықтан жарықтыққа шығарыш үшін келген дин. Пайғамбарымыз адамгершіліксіздіктен, шайтандықтан, ташбауырлықтан, уятсыздықтан, зұлымдықтан, боорукерлікке, адамдық баалуулукка чыгарыш үчүн келген. Кур'ан-ы Каримдин да максаты мына ушул. Жарыкка чык. Кандайдын жарыкты? Илимдин жарыгына, таквалыктын жарыгына, имандуулуктун жарыгына, ынтымактын жарыгына, сүннөттүн жарыгына чыккын деп мынакей Алла Тааладан сурап атабыз. Жараткан Алла абийирсиз иштерден бизди сактагын. Ашкересинен дагы, жашыруунан дагы, фитналардан бизди сактагын, когалаңдардан сактагын. Алла Тааладан сурайлы, күн сайын сурайлы. Ар бир намаздан кийин сурайлы. Намаздын ичинде дагы сурайлы, намаздын сыртында дагы сурайлы. Ya Allah, çoğun günölerden bizi saktagın, kichine günölerden saktagın. Günöler, gözge baylanışlı günöler var, tilge baylanışlı günöler var, alkımga baylanışlı günöler var, kolga, putga baylanışlı günöler var, Allah'ın hükümlerine baylanışlı günöler var. Namaz okuyan farz, namazı taşlap koyu aram, çoğun günü. Zeket veri farz, kimge zeket mildetli olsa, bırak zeket mildetli ol, bermey koysa, çoğun günü bu. Çın söylegen farz, çalgan söylegen, bu aram, çoğun günü bu. Kiçpeyildik, bu farz. Kengpeyildik, bu farz. İçi tardık, sarangdık, tekeverlik, bu çoğun günüge girer. Uşulardan, ya Allah bizni saktagın dep, Allah Taala'dan dua kılıp atabız. Ya Allah, bu negizgi bu dünyada jaşabızda gözübüz eken, kulağыбыз eken, жүрөгүбүз eken, ayaldarыбыз eken, bala çakalarыбыз eken, uşuga bereke surap atабыз. Görüp turgan gözübüzge bereke ver ya Allah. Allah göz Allah'ın bergen nematı, oşol кезде amanatı. Kulak Allah'ın nematı, oşol кезде amanatı. Bu nemat dağı, amanat dağı. İştetkile dep Allah Taalam atanın belinden çıkan bir tamçı sudan tatınaka iki göz verdi. Paydalangıla, iştetkile, göz menen görgüle, kulağыңарды iştetkile, paydalangıla, ukkula, çımçıktın sayraganın uk, bulbuldukun uk, balаңдын erkelegenin uk, ateyinеңдin çakırganın uk. Ушунун баардыгын угуп атасың, азанды укпай койдуң го. Бия кандай болду эми? Алланы угайлы, Алланын элчисин угайлы, Куранды карайлы, ахиретти карайлы. Тугандар, мынакей көздүн кыла турган иши, кулактын кыла турган иши. Алла Тааладан береке сурап атабыз. Бул аманат, көз аманат. Алла Таалам бергенден кийин өзүнүн казынасынан берген. Эртеге кыямат күнү көздөн сурайт. Кулакты өзүнүн казынасынан берген. Немат кылып берди, бирок сурайт. Bekер берген жок, ушуну билип коюң туган. Bekер берген жок. Алла бекер жаратуудан таза зат, аруу зат, бийик зат. Алла Таалам эртеге кыямат күнү кулактан сурайт, көздөн сурайт, жүрөктөн сурайт. Куранда Алла Таала мындай дейт. Бул каяктан сүйлөп атат деп ойлобоңуз. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат: "Ла тaqfu ma laysa laka bihi ilm." Билбеген нерсеңдин артынан түшпө. Мына биздин жашообуздун эрежеси. Bilbegen nersengdin артынан түшпө деп Алла Таалам тыюу салып атат. Hazret Katада рахматуллахи алейх, Memmin деген табии, муфассир, Куранды тafsirlеген, сахабалардан талим алган Katада рахматуллахи алейх айтат, bunun manisi мындай. Көрбөгөнүңдү көрдүм деп айтпа. Ушуну өлгөнгө чейин барыбыз ниет кылайлы. Көрбөгөнүңдү көрдүм деп айтпа. Укпаганыңды уктум деп айтпа. Билбегениңди билем деп айтпа. Ушунун манisi la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Bilbegen nersеңдин артынан түшпө деген сөз ушул. Биз бүгүн билбейдилер айыр нерсени айта беребиз. Укпайдылар нерсени айта беребиз. Көрбөйдүлөр нерсени айта беребиз. Мусулман адам андай болбойт. Алла Таала бизди тарбия кылып, бизге жашоонун эрежесин айтып атат. Ынтымактуулуктун фундаментин айтып атат. Ынтымак качан курулат? Сен качан билгениңди айт, көргөнүңдү айт, укканыңды айт, билбегениңди билем деп айтпа. Эмне үчүн? Инна сам'a вал басар вал фуат kullu ulaika kanu anhu mas'ula. Угуп алыңыз, көз, кулак, жүрөк, ушунун ар бири кыямат күнү суралат дейт. Кыямат күнү суралат дейт. Алла суракка алат экен көздөн. Көзүбүз эмнени көрдү, ушунун бардыгына жооп берет экенбиз. Кулагыбыз ушу өлгөнгө чейин, балагаттан тартып өлгөнгө чейин эмнени укту, барына жооп бересиң. Куранды уктубу, же ушакты уктубу, барына жооп бересиң. Акыйкатты уктубу, же жалганды уктубу, барына жооп берет экенбиз. Кулагыбыз, көзүбүз жооп берет.
Құлағымыз жооп берет, жүрөгүбүз жооп берет. Адам баласына келген илимдин булагы үчөө. Көз, құлақ, жүрөк. Ушу үчөө менен билет экенбиз. Кызыл не, жакшы не, жашы сары не? Экиге эки кошун төрткөн укпасаң каяктан билесиң? Құлақ менен келип атат. Көз менен келип атат илим. Китеп окуп атасың, угуп атасың. Укпасаң дагы, көрбөсөң кантип билим аласың? Мына билимдин булагы. Ошого мынакей жүрөк Кур'анда Алла Таала айтып койду, жүрөктү айтып койду. Тугандар, Алла Тааланын бул неаматтары, сиздерге, биздерге берген неаматтары жоктон берген ушулар. Жок элек. Биз таптакыр жок элек. Бир учурда бир тамчы суу элек, анан кан элек, жанчылган эт элек, чайнала турган эт элек. Эч кандай көзү жок, эч кандай кулагы жок. Алла Таала ошонун өзүнүн кудурети менен кулактарды берди, көздөрдү берди. Булардын бардыгына ошончо берекени сурайлы. Пайгамбарыбыз бизге берекени сураганды үйрөттү. Аллахумма барик лана фи асма'ина ва абсарина ва кулубина. Я Алла, көздөрүбүзгө береке бер, кулактарыбызга береке бер, жүрөктөрүбүзгө береке бер. Мааниси кандай? Менин көзүм арам нерседен сактасын. Кулагым арам нерседен сактасын. Жүрөгүм арам нерседен. Жүрөгүмдө арам нерсе болбосун. Жек көрүү, кек сактоо, ширк, шек деген болбосун. Жүрөгүмдө, кулагымда, көзүмдө арам нерседен сактагын деп. Алла берди неаматты, эми ушуну кадырлайлы, күнөөлөрдөн сактайлы. Ва азважина ва дурриятина, я Алла, аялдарыбызга, жубайларыбызга, бала чакаларыбызга береке бер. Ва туб алейна иннака антат таввабур рахим. Тобаларыбызды кабыл кыл. Өзүң тобаларды кабыл кылуучу райымдуусун. Биз тоба менен жашайлы. Мусулман адамдын жашоосунда 4 нерсе сөзсүз болуш керек. 4 нерсе сөзсүз болуш керек. Зикир, шүкүр, дуа, истигфар. Мусулман адам бай болсо дагы, кембагал болсо дагы Алланы эстеп жашайт. Үйүндө болсо дагы, базарда болсо дагы, мечитте болсо дагы Алланы эстеп жашайт. Ооруп атса дагы, ден соолугу жакшы болсо дагы, үйүндө, сапардабы Алланы эстеп жашайт. Алла Тааланы эстеп жашайлы. Аллага шүгүр кылып жашайлы. Канча өмүр берсе шүгүр, канча ден соолук берсе шүгүр, кандай өң берсе шүгүр, канчалык перзент берсе шүгүр, канчалык рызкы берсе шүгүр. Жараткан Алла Таалага шүгүр кылып жашайлы, неаматтарына шүгүр кылайлы. Алла Тааладан дуа кылып, жардам сурап жашайлы. Дуа кылып жашайлы. Дүниөнү дагы сурайлы, ахиретти дагы сурайлы. Дүниөнүн жакшылыктарын сурайлы, ахиреттин жакшылыктарын сурайлы. Дүниөнүн жамандыгынан сактанууну паана тилейли, ахиреттин жамандыгынан сактанууну паана тилейли. Анткени бүткүл ааламдын кожоюну Алла. Бардык жакшылык, жамандык Алладан келет. Бардык казына Алланыкы. Алланын каалоосу эч нерсе болгон эмес, болбойт дагы. Ошон үчүн Алла Тааладан сурайлы. Дүниөнүн жакшылыгын, ахиреттин жакшылыгын сурайлы. Дүниөнүн бактылуулугун, ахиреттин бактылуулугун сурайлы. Дүниөнүн жамандыгынан, я Алла, сактагын, фитналарынан сактагын, жамандыгынан сактагын. Эң негизи ыймансыз жашоодон сактагын. Өлүмдөн мурда тооба бер, өлүм учурунда рахат бер, өлүмдөн кийин рахмат, магфират бер деп Алладан сурай турган дуаларыбыз мынакей турган. Ошон үчүн туугандар, мынакей мусулмандын 4-чүсү, 4 нерсеси. Биринчисин Алланын зикри менен жашайт, шүгүрү менен жашайт, дуа менен жашайт, истигфар менен жашайт. Истигфар дегени Алладан кечирим сурап жашайлы. Я Алла, канча сен алхамдулилlah, ибадат, любой ибадаттан кийин Алладан кечирим сурайлы. Ибадаттан кийин ошо ибадатты кемчилдиги болуп калат. Сөздөн кетти, фейлден кетти, ниеттен кетти. Кандай о Алла Тааладан кечирим сурайлы. Алла тоофик бергенде шүгүр кылайлы. Ибадатта кетирген кемчилдик үчүн кечирим сурайлы. Куран окудуңуз, истигфар кылыңыз. Дуа кылдыңыз, истигфар кылыңыз. Зикир кылдыңыз, истигфар кылдыңыз. Ораза туттуңуз, истигфар кылдыңыз. Садака бердиңиз, истигфар кылдыңыз. Адал ырыскы таптыңыз, истигфар бердиңиз. Даватка чыктыңыз, истигфар кылдыңыз. Илим алып атасыз, истигфар. Кыскасы айтканда, мусулман адам Алла Тааланын алдында кечирим сурап жашайт. Текеберленип жашабайт. Алладан кечирим сурап жашайт. Пайгамбарыбыз айтып койгон: "Куллу бани адам хаттаун ва хайру хаттаин ат-таввабун." Адам баласынын бардыгы катакер. Бардыгында кемчилдик бар, бардыгында күнөө бар, бардыгында жаңылыш бар.
Бардығында адам баласы болғандан кейін бізде қата бар. Бізге қата кетіру мүнөздүү нерсе бұл. Біз адам баласы болғандан кейін қатакер болады. Біз періште емеспіз. Бірақ ең мықты қатакер тоба қылушы деп атады да. Тобаны кечіктірбей, Алладан кечирим сұрағанды кечіктірбей. Пайғамбар айтады, мен күн сайын 100 жолы тоба қылам дейді. 100 жолы истихбар қылам дейді. 100 жолы. Андан көп Алла Таала Құранда я айюхаллазин аману зкуруллаха зикран катира. Имандылар, Алла Тааланы көп зикір қылыңдар деп Алла Субханаху ва Таала айтады. Фақулту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Сіздер Раббыңардан кечирим сұрағыла, ал кечирүүчү зат. Жаратқан Алла Субханаху ва Тааладан біз дайыма кечирим сұрап тұрайлы. Шүгірдің кемшілдігіне, ибадат, итааттың кемшілдігіне Алла Тааладан кечирим сұрап тұра истихбар менен жашайын. Ошон үчүн ватуб алейна иннака анта таввабур рахим дегени, я Алла, биздин тобабызды кабыл кыл. Сен тоба кабыл кылуучу райымдуусуң. Важална шакирин ли ниъматик. Я Алла, бизди неъматтарыңа шүгүр кылуучу кыл. Неъматтарыңды кадырлай турган, барыктай тургандардан кыл. Жана неъматыңды бизге толук кыла көр. Толук неъмат бейиште болот. Бу дүйнөдөгү берилген канча неъмат бул толук эмес. Неъматтын толуктанганы бейиште толуктанат. Бу дүйнөдө толуктанбайт тургандар. Ошон үчүн тамаман неъма деп коет. Неъматтын тамамы бейиште болот. Толуктугу бейиште болот. Ошонусун сурайлар. Алла бу дүйнөдө аябай жакшылык бердиң, жакшы жашоо бердиң, ден соолук бердиң, бала чака бердиң, ырыскымы кең кылдың, адам арасында иззат бердиң, аман мамлекет бердиң, тынчтык жашоо бердиң. Мынакей бала чакалар менен. Бирок ушул мага жетишсиз. Мага эми бейишиңди да кошо берди. Неъматтын толугу тиякта болот экен. Мен эле эмес, бала чакамды да бейишке киргиз, ата бабаларымды да бейишке киргиз, бардык мусулмандарды бейишке киргиз. Алла Субханаху ва Тааладан сурай турган. Агай мусулман бир туган, мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир дуанын ичинде канча жолдомо берди. Канча деген сизге бизге жашоонун багытын көрсөттү. Демек, эң биринчи жашоонун багыты биз тугандар жүрөктөрүбүз бир болсун. Жүрөктөрүбүз бир болсун, тилдерибиз бир болсун, ойлорубуз бир болсун, максатыбыз бир болсун, пикирибиз бир болсун, жолубуз бир болсун, бири-бирибизге райымдуу болойлу. Рухамау байнахум, сахабалардын рухамай. Агайын мусулман бир тугандар, мынакей дүйнөгө биз мусафир болуп келдик, унутпайлы. Биз калат бу дүйнөгө кала турган эмеспиз, жашоону өткөрө турганбыз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге дагы дуасы аркылуу ta'lim berip atat, hidayat berip atat, joldomo berip atat. Duası arkılуу bizge ümmetine Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam nurlu jollardı düşündürüp berip atat. Allahümme aslihli dini ellezî huve ismatu amri ve aslihli dünyaya elleti fiha ma'aşi ve aslihli ahireti elleti fiha ma'adi vecal hayata ziyadeten li fi kulli hayr vecal mevta rahaten li min kulli şer. Ya Allah, meni dinimde oңдоп бер. Анткени бардык ишимдин сакталуусу дин менен. Иманыңыздын сакталуусу, абийириңиздин сакталуусу, жан дүйнөңүздүн, мал дүйнөңүздүн, бала чакаңыздын сакталуусу тугандар дин менен. Дин менен. Ошон үчүн динимди оңдоп бер деп Алладан сурап атабыз. Ya Allah, менин дүйнөмдү оңдоп бер. Анткени жашоо тиричилигим ушу дүйнөдө. Ахиретимди оңдоп бер. Анткени түбөлүктүү турак жайым тиякта дейт. وأصلح لآخرتي التي فيها معادي. Түбөлүктүү турак жайымды унутпаш керек экен. Түбөлүктүү турак жайымды оңдоп бер деп Алла Тааладан сурайлы. Жараткан Алла Таала түбөлүктүү турак жайыбызды оңдосун. Билип коюңуз, кимдин ахирети оңолсо, дүйнөсү да оңолот. Кимдин ахирети талкаланса, дүйнөсү да талкаланат. Эртеби кечби сөз талкаланат. Ахирет, дүйнө эки тең оңолот, иман, амали салих менен. İman, amali salih menен her biribиздин жашообуз оңолот туган. Эркектердин дагы, аялдардын дагы, байлардын дагы, кембагалдардын дагы, кулдардын дагы, бийлердин дагы, жаштардын дагы, карыялардын дагы, арабтардын дагы, араб эместер бардыгынын жашоосу иман менен жана амали салих менен оңолот. Буну Кур'анда Алла Таала айтып койгон. Кур'анда Алла Тааланын ыйык китебинде, пайгамбарыбыздын хадиси Кур'анды чечмелегенде
Bir жерде дагы сен байлык менен жашооң оңолот деген убада жок. Байлык менен бактылуу болосуң деген убада жок. Иман жана таква, иман жана амали салихти кара, Алла Таала айтат, жашооңду оңдойм дейт. Береке берем дейт. Маселе проблемаңы чечем. Дүниенің дағы ахиреттің проблемасы чечилет иман менен, амали салих менен чечилет. Үстөмдүүлүк берем, жеңиш берем, күчтүүлүк берем. Бардыгы ийгиликтер иман, амали салихка. Куранда Алла субханаху ва таала айтат: "Ман амила салихан мин закарна унта ва хува муъмин, фаланухияннаху хаятан тайyiba." Ким жакшы амалдарды кылса, эркек болсун, аял болсун, имандуу болгон абалда, иманы менен, эгерде иманы жок болуп жакшы иштерди кылса, анын жакшы иштери эч кандай баасы жок Алланын алдында. Күлгө окшош дейт. Катуу шамал келгенде күл учуп кетет го. Капырлардын жакшы амалдары ушундай дейт. Анын салмагы жок, анын баасы жок. Эмне үчүн? Жүрөгүндө иман жок. Ошон үчүн имандын абалында ким жакшы амал кыла турган болсо, Алла вада берип атат. Ант менен фаланухияннаху хаятан тайyiba. Биз сөзсүз ага эң таза жашоо беребиз дейт. Алланын вадасы, келиңиздер иманга мээнет кылайлы. Келиңиздер амалды оңдогонго мээнет кылайлы. Эки нерсеге Алла, жаратуучу Алла Таала, өмүрдү берүүчү, ааламдын кожоюну Алла вада берип атат. Эң таза жашоо берем деп атат. Таза жашоо деген мааниси эмне? Хазрет Катада рахматуллахи алейхи айтат, канаа, таза жашоонун мааниси каниеттүү жашоо берем дейт. Кыжалатчылыктан таза, күнөөлөрдөн таза, текеберликтен таза, жасалмадан таза. Таза жашоо берем дейт Алла субханаху ва таала. Пакиза жашоо берет Алла Таала. Эмнелерден? Кыжалатчылыктан таза жашоо берем. Кайгы кырсыктан таза жашоо берем. Жараткан Алла Таала күнөөлөрдөн таза жашоо берет. Арам нерселер, булардын жашоосунда арам нерсе жок болот. Ким иман, амали салихка мээнет кылса, Алла ушундай бейпил, ушундай рахаттуу, ушундай берекелүү, ушундай пакиза, ушундай жашоону берем деп Куранда вада берген. Жараткан Алла субханаху ва таала башка жеринде Куранда айтат: "Валау анна ахлал кура аману ваттақау, лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард." Эгерде бир эл, бир кыштактыктар, бир айылдын шаардыктар, бир Алла субханаху ва таала айтат, кочкараталыктар иман келтирип, таквалыкты бекем тандаса, асман менен жердин берекелерин ачып берем дейт Алла. Асман менен жердин берекелерин силер ырыскы издеп атасыңар го жерден. Туугандар, фиссамаи рызкукум ва ма туадун. Силердин рызкыңар асманда. Жерден көрүнөт, чечим Алла Таала асмандан чыгарат. Ырыскынын чечими асманда. Жашоонун чечими асманда, өлүмдүн чечими асманда. Алла субханаху ва таала иззаттын чечимин асмандан берет. Фиссамаи рызкукум. Асманда силердин рызкыңар дейт Алла Таала. Асманда биздин рызкыбыз. Асман кимдики? Алланыкы. Күн кимдики? Алланыкы. Ай кимдики? Алланыкы. Шамал кимдики? Алланыкы. Жер кимдики? Жерден чыккан барлык чөптөр, дандар, жемиштер кимдики? Алланыкы. Лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард ва ма байнахума. Аллага таандык асман, жер, экөөнүн ортосундагы барлык нерселер. Эми Алла Таала айтып атат, иман менен таквалыкты тандасаңар, имандын жашоосун, такванын жашоосун тандасаңар, асман менен жердин берекесин ачып берем дейт Алла Таала. Проблема бүттү, силерде эч кандай проблема болбойт. Качан Алла Тааламы, Алла субханаху ва таала ырыскыңарды мол кылып берем. Терип, санап бүтпөй каласың. Чогулта албай каласың. Алла ушундай берет рызкын Алла субханаху ва таала. Учурда күн, учурда шамал, учурда жамгыр силерге селпели болбойт деп. Мыналар кыйроолор, азыр ааламда болуп аткан өрт, ааламда болуп аткан селдер, жер жутуулар эмнеден? Адам бузулганда. Адам бузулганда, кургактыкта, суудагы, ушулардын бардыгы бузукулар адам баласынын колу менен жаман амал кылгандардын кесепетинен дейт Куранда. Ошон үчүн адам бул ааламдын бадышасы, адам оңолсо аалам оңолот, адам бузулса аалам бузулат. Адамдын оңолуусу өтө маанилүү, анткени адам түбөлүктүү.
Адам buzulsa dağı bul, bilip koyunuz bul. Kuday saktasın. Tübölüktü dozoktan orun alır. Adam oңolsa tübölüktü beyişten orun. Ezelten emesmiz, biroq tübölüktübüz, unutmaylı. Allah Taalam sizni bizni jarattı. Tübölük üçün jarattı. Ölüm menen iş bitpeyt. Ölüm menen sınoo bütet. Ölüm menen masele bitpeyt. Ölüm menen çınığı masele başlanat. Bul ölüm jönüne köpürü. Жалған dünyede çın dünyege, amal dünyeden jaza dünyesine köpürü. Uturumduk dünyeden tübölüktü dünyege köpürü. Жооп dünyesine, surak dünyesine köpürü. Jönüne köpürü turgan bu. Allah Subhanahu wa Taala bizni tübölükö jaratkan. Tübölükö jaratkan, tübölükö. Allah Taala kıyamat günü tiriltip, her birinin surak alıp, beyiş dozoguna özü kirgizet. Beyişke kirgizet, rayımı menen, aykölдүлүгү menen, dozokko kirgizet, adilettүүлүгү menen. Allah gana, özü gana kirgizet, özü gana hidayat beret. Kimge kança jaşоо beret, kança rızkı beret, Allah жалгыз çeçet. Şerigi jok çeçet. Jardamçısız çeçet. Eç kандай Allah Subhanahu wa Taala jardamga muhtaç emes. Eç kimden korkpoyt al. Jaratkan Allah eç aldanbayt, eç kimde aldabayt Allah Taala. Eç kimge zulumduk kılbayt jaratkan Allah Taala. Eç kimde unutbayt Allah Taala. Jaratkan Allah Subhanahu wa Taala her bir adamdın mehnetin kadırlayt. Her bir adamdın jakşılığın eseletip beret. Jamandığın özüne jaraşa beret. Allah Taala jakşılık bergende aykölдүлүгү menen beret. Jamandık kılganda adilettүүлүгү menen kılat. Karаңыз jaratkan Allah Subhanahu wa Taala kanday. Bir jakşılık kılıp koyuңuz, 10'dan 700'e çeyin köpeytip beret. Kuday saklasın, bir günö kılgan bolsoңуз, siz kıldınız da, oşoga jaraşa gana alasız. Allah adilеттүү. Günö kılsa, anı köpeytip berip, zulumduk kılbayt. Jakşılık kılsaңыз, azaytıp, Allah Taalam zulumduk kılbayt. Allah Subhanahu wa Taala zalim emes. Pendelerge zulumduk kalabayt, zulumduk kılbayt, alamga dagı zulumduk kılbayt Allah Taala. Allah zulumduk özüne aram kılgan. Pendelerge kayrılgan. Ya ibadi inni harramtu zulma ala nefsi ve cealtuhu beynekum muharraman fela tazalamu. O menin pendelerim, zulumduktu men özüme aram kıldım. Jana silerin ortoңorgo aram kılıp koydum. Oşonduktan karagıla, bir-biriңерге zulumduk kılbay jaşagıla. Bir-biriңерге zulumduk kılbagıla. Bir-biriңердин janıңarga, malıңarga, әмириңерге zulumduk kılbagıla. Kan tökpөгüle, bir-biriңерди kordoogula, bir-biriңерdi mal mülküңөрдү aram jol menen paydalanbagıla, uğurluk menen, karakçılık menen, жалган aytıp, tartıp alıp, aram jollar menen bir-biriңерdi malыңарды jebegile. Şariat көрсөткөндөй жол бар. Пайгамбарыбыз эң таза, эң сүйкүмдүү, Аллага эң жагымдуу жолду алып келген. Сооданын, дыйканчылыктын, мамиленин, бардык өндүрүштүн, бардык жолдарды Пайгамбарыбыз эң таза жолун алып келген. Ошо жол менен ырыскы табыңыз. Ошо жол менен акчаңызды сарптаңыз. Агай мусулман бир туугандар, жараткан Алла Subhanahu wa Taala мына сиздерге, биздерге Пайгамбарыбызды берди. Biz kimdi karap yaşap atağız? Kayaktı karap yaşap atağız. Peygamberimizi karap yaşaylı. Peygamberimizi tutaylı. Adam zattın mırzası. Allah'ın tarafından jiberilgen peygamberi. Her birimizin peygamberimiz. Bardık peygamberlerden peygamberi. Peygamberimizge karap okşoşoylu. Peygamberimizge karap durup özü tüzdeyli. Peygamberimiz emniye de aytdı. Emniye de kıldı. Her birimiz uşuğa oynanayla. Men dağı, siz dağı, barımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di karap yaşaylı. Peygamberimiz kıldı mı kılaylı, berdi mi alaylı, tıygandan tıyılaylı, çakırganda labbayk deyli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeniden dağı boğur iken. Yeni balasın tandırdağı otla güygönün kalabay. Peygamber ümmetin dozoktun otuna kalabay. Çıday almay. An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Peygamber uğvalınız. Müslüman siz özünüzge kança boğru ker olsanız, Peygamber sizin özünüzü canınızdan dağı boğru kerdi. Eneniz tiyakta dursun. Adam en boğru ker özüne olur da. Peygamber andan daha boğru kererek olur da. Oşun üçün sizge bizge
ушундай жол таштап кетти. Кандай? Имандын жолун, исламдын жолун, ихсандын жолун таштап кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жөн эле келип кетип калган жок. Туган бүткүл адамзатты куткаруу үчүн келген. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам, угуп алыңыз, о мусулман бир туган, бүткүл адамзатты куткаруу үчүн жиберилген. Куткаруу үчүн. Эмнеден куткарат дебейсизби? Шайтандын азгыруусуна, дүниөнүн бактысыздыгына, ахиреттин шермендечилигинен, түбөлүктүү дозоктун отунан куткаруу үчүн жиберилген пайгамбар. Бүткүл адамзаттын мал мүлкүн, жан дүйнөсүн, абийирин сакташ үчүн келген. Абийирин сакташ үчүн келген. Ушундай улуу максатта, ушундай улуу жоопкерчиликте Алла субханала ва таала пайгамбарыбызды жиберген дагы айткан: "Кул я юхан нас, инни расулуллахи илейкум жамиа." Эй адамдар, мен силердин баарыңарга Алланын тарабынан жиберилген элчимин деген. Ушуну Алла таала пайгамбарыбызга өзү айтырткан. Мурунку пайгамбарлар, Ибрахим пайгамбар баш болуп, Адам атабыз төш болуп, бардык пайгамбарлар өзүнүн коомуна эле келген, өзүнүн элине эле келген. Бирок биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бардык коомго, бардык улутка, бардык урууга, бардык заманга, бүткүл дүйнөгө, кыямат күнгө чейин келе турган инсанга пайгамбар болуп келген. Ошолордун бардыгына жол башчы Мухаммадур Расулуллах, адамзаттын мырзасы, адамзаттын төрөсү, пайгамбарыбыз бүткүл ааламдын рахматы, адамзаттын берешелиги, адамзаттын жоомарттыгы, адамзаттын эң билимдүүсү ким? Адамзаттын эң айкөлү ким? Мухаммадур Расулуллах. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам тугандар аркасынан эришкен адам сөзсүз бейишке кирет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын артынан түшпөгөн адам сөзсүз максатына жетпейт. Дозокко барат. Ошон үчүн сиздерге, биздерге мына пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын алып келген китеби, Алланын тарабынан берилген китеп Кур'ан. Ыйык Кур'ан. Алла таала айтып койду: "Иннама алейкал балаг ва алейнал хисаб." Эй Мухаммад, сенин мойнуңдагы милдет Кур'анды жеткирүү. Эсеп китеп алуу биздин мойнубузда. Сен жеткирип кой, Кур'анды жеткир, чечмелеп бер, сенин мойнуңда. Ачык айкын баяндап бер. Пайгамбарыбыз 23 жыл Кур'ан окуду тугандар. Кур'анды өлүк эле окуган жок. Бүгүн биз кандай ушу өлүп калган адамдарга эле Кур'ан окуп дуа кылганга үйрөнүп алдык. Кур'ан жашоонун эрежеси, жашоонун максаты, жашоонун планы, жашоонун жолдомосу, жашоонун багыты. Кур'ан бул жашоо. Кур'ан өлүк эмес, жашоо. Албетте өлгөндөргө дуа кылып Кур'ан окусак, сообу эбегейсиз. Сообу сөзсүз тиет. Бирок Кур'ан өлүктөргө түшкөн эмес, тирүүлөргө түшкөн. Жердин үстүндө басып жүргөн мына адамдарга ушулар оңолсун деп түшкөн Кур'ан. Кур'ан адамзатты оңдош үчүн келген китеп. Кур'ан адамзатка шифа бериш үчүн түшкөн китеп. Эмнеге шифа берет? Кур'анда Алла таала айтат: "Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифаъу ва рахматун лил муъминин." Кур'анды биз шифа кылып түшүрдүк. Кур'анды нур кылып түшүрдүк. Кур'анды береке кылып түшүрдүк. Китабун мубаракун дейт. Береке, ким окуса береке. Ким Кур'анга маанисине ой жүргүзсө береке. Каяка береке? Жашоосуна береке, акылына береке, ден соолугуна береке, ырыскысына береке, бала чакасына береке, журтуна береке, элине береке. Кур'ан окулган жерде Алла берекесин жагат. Тугандар, Алла субханала ва таала берекелүү китеп түшүргөн, нурлуу китеп түшүргөн, бейишке жетелей турган китеп түшүргөн, адамдын жүрөгүн тазалай турган китеп. Эмнеден десе, шубухат жана шахават. Шубухат деген күмөн, шектенгенден нерседен. Алла Кур'ан бардык күмөндөрдү тазалайт. Өлгөндөн кийин тирилесиң, тирилбейсиң десе, кээ билбейм эми. Токто, тирилесиң деп. Шектенбе. Алла субханала ва таала сени көрүп турат, шектенбей эле турасыңбы? Сен сөзүңдү угуп турат, шектенбейсиңби? Сен көзүңө көрүнбөгөн периштелер амалыңды жазып турат, шектенбей эле турасыңбы? Тагдырга там бересиңби же кандай? Кур'ан бардык шектерди жок кылат. Якыйный китеп бул. Якын бере турган, ишеним бере турган китеп. Адамдын акылын,
Dalilder menен alamdagı özündө dalilder menен bekemdей turgan kitep. Jönөкөй kitep emes. Keskin, çeçkin dalilder menен. Şahavat adamды nafsi kumarın oңдой turgan kitep. Sarаңдыктан oңдой turgan kitep Kur'an. Sarаңдыk kim saraң bolsa ошого şifa beret. Tekeberge şifa beret. Munafıkka şifa beret. Көрө албаска şifa beret. Korkokko şifa beret. Bardığına Kur'an-ı Kerim şifa. Momundarga özünçe rahmat. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz 23 yıl okudu tuğan. 23 yıl çeşmelep berdi. Tündösü dağı, gündüzü dağı, saparda dağı, üyde dağı. Allah Kur'an'da ayet düşürdü. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ. Ey Muhammed biz sana Kur'an'da düşürdük. Adam balasına düşürülgen nerselerin çeşmelep beriyun üçün. Bayanda beriyun üçün. Açık, aykın, tafsirlep beriyun üçün. Peygamberimizin maksatı Kur'an'da çeşmelep beriyor. Peygamberimizin maksatı Kur'an'da jetkiriyor. Jetkirgende dağı akısın bergen. Peygamberimiz çeşmelep bergen. Bardıq hadisler Kur'an'da çeşmeleydi. Milyon hadisler neni çeşmeleydi? Kur'an'da çeşmeleydi. Peygamberimizin maksatı uşul bolçu. Allah Teala'nın ayatın çeşmelep açık aykın düşündürüp veriyor. Hiç büdömük, gümön, şektü nerseni kaldırmasdan açık aykın düşündürüp veriyor. Buna Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın maksatı. Hem Allah Teala akırkı özünün kitebi Kur'an. Kıyamat günge çeyin özgörülbeyt, burmalanbayt, eskirбейт, ökümü jaraksıga çıkbayt. Allah sakta olsun özünün oyunda algan. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Biz Kur'an'ı düşürdük, özünü saktayız degan. Bunu hiç kim yok kıla almaydı. Kıyamat günge çeyin özgörülbegen, burmalanbagan kitep Allah'ın Kuday'ın kitebi, Kudaylık erece, joldomo, Kur'an kıyamat günge çeyin saktalar. Emi kıyamat günge çeyin gele turgan insanların bardığın Allah kıyamat günü Kur'an menen soktoydu. Kur'an menen esep kitep alat. Kur'an'a salıştırıp, görüp durup anan çeşip çıkarat. Özünün kitebi Kur'an. Kur'an Allah'ın sözü, Peygamberimizin sözü emez. Kur'an Allah Teala'nın kelamı. Periştenin sözü emez, Peygamberin sözü emez, cinlerin sözü emez, insanların sözü emez. Bu Allah'ın sözü. Kur'an'da Allah Teala özünün kalosun kamtıp koygan, özünün kalosun bardığın Kur'an'a düşürgen. Kim Allah menen emniyeni kalayt dep bilgisi gelse Kur'an okusun. Kur'an'dan ötken çınçıl söz yok. Kur'an'a çakırgan, tuğra jolga çakırgan, Kur'an'ın çeşimi adiletli çeşim. Oşon için aytınlar, kim adiletlülükті izlese Kur'an'a gayrılsın. Baktırulukты izlese Kur'an'a gayrılsın. Hakikatli izlese Kur'an'a gayrılsın. Intımaktı izlese Kur'an'a gayrılsın. Tazalıktı, pakizalıktı izlese Kur'an'a gayrılsın. Özüңdü tanıgandı kalasan Kur'an'a gir. Özüңü jaş tanıp çıkarsın. Kim ekensin? Emneden jaraldın? Kaçan jaraldın? Kantip jaraldın? Kaysi etap menen jaraldın? Emne üçün jaraldın? Kur'an aytadi. Bu dünyadan keyin seni emne kütüp turat? Kur'an aytadi. Kaysi amalga kanday Allah Taalam akıсын beret? Kur'an aytadi. Çınçıldıkka, adiletlülükө, borukerlikке, takvalıkka kanday soğuptır kütüp atat? Kanday belekler kütüp atat? Kanday iyigilikler, darajalar, martabalar, makamlar kütüp atat? Kur'an aytadi. Kuday saktasın. Zalim bola turgan bolsa, günökör bola turgan bolsa, Allah'a toңmoyun bola turgan bolsa, Allah'ını tanımasa, Allah'a karşı çıksa, aga emne kütüp atat? Kanday korduk, kanday azap, janчыдагыс тозок, анда Kur'an aytadi. Agayı Müslüman bir tuğanlar, bugün jaşoğuz var. Bırak buğa işene vermeyiniz köp. Bul aldap koyup jaşo. Çıraylı aldap koyup, baylık aldap koyup, beylik aldap koyup, mansap aldap koyup. Densoluk taşı aldap koyup, jaşlık taşı aldap koyup. Dünyanın, bu dünya adamını aldap koyup. Kur'an-ı Kerim, bu hakikat, bu aldabay. Oşun için barızga Allah Teala ömür versin, 100'gө jaşaylı. Köp jaşaylı. Birok tuğan, ölümdü unutpay jaşaylı.
Ахиретти унутпай жашайлы, Алланы унутпай жашайлы, эсеп китеп бере турган күндү унутпай жашайлы. Бу дүйнөдөн кете турган, ахиретке көчө турган ошол күндү унутпай жашасак эле биз утабыз. Көп жашайлы. Алла Тааладан өмүр сурайлы. Пайгамбарыбыздын баягы хадисин улантып коеюн. Пайгамбарыбыз эмне деп атат? Я Алла, динимди оңдоп бер. Анткени бардык ишимдин сакталуусу дин менен. Дүйнөмдү оңдоп бер. Анткени жашоо тиричилигим ушу дүйнөдө. Ахиретимди оңдоп бер. Анткени түбөлүктүү турак жайым ошакта. Эми мага важ'ал хаята зиядатан ли фи кулли хайр. Жакшылыктын баарында менин өмүрүмү көбөйтүп бер дейт ана. Биз Алладан сурайлы, өмүр сурайлы, жакшы иштерди кылыш үчүн сурайлы. Күнөө кылыш үчүн эмес, кылмыштуулукту кылыш үчүн эмес, арам нерселерди кылыш үчүн эмес, кан төгүш үчүн эмес, бузукулук кылыш үчүн эмес. Өмүрдү сурайлы Алла Тааладан жакшы иштерди кылыш үчүн. Я Алла, мен өмүрүмө өмүр кош. Өмүрүмө береке бер, узун өмүр бер. Эмне үчүн сурап атасыз узун өмүрдү? Көбүрөөк кутуруш үчүнбү? Көбүрөөк исрапкерчилик кылыш үчүнбү? Бенамаз окубай жүрө бериш үчүнбү? Же эмне үчүн? Же эмне үчүн сиз көбүрөөк жашаганды каалап атасыз? Эмне үчүн көп жашаганды каалап атасыз? Жакшы иштерди кылыш үчүн, көбүрөөк ибадат кылыш үчүн, элге көбүрөөк пайдам тийсин. Пайгамбарыбыз айткан хайрун нас ма янфаун нас. Адамдардын эң жакшысы ким? Адамдарга эң пайдалуусу. Кийим кийгизсеңиз пайдасы тиет, тамак берсеңиз пайдасы тиет, көңүлүн көтөрсөңүз пайдасы тиет, дары дармек алып берсеңиз пайдасы тиет, там салып берсеңиз пайдасы тиет, бир жерден экинчи жерге жеткирип койсоңуз пайдасы тиет, болбоду дегенде көңүлүн көтөрсөңүз да пайдасы тиет, бирок бу дүйнөнүн пайдасы утурумдук. Түбөлүктүү пайданы ойлоңуз. Ушу түбөлүктүү дозокко барбасын, бейишке чыксын. Ошонун иманына мынакей пайдабыз жетсин. Амалына биздин пайдабыз жетсин. Мүнөзүнө, кулк мүнөзүнө биздин пайдабыз жетсин. Түбөлүктүү пайдалана турган нерсеси. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурап атат, эмне дейт? Бизге үйрөтүп атат. Я Алла, мен өмүрүмдү узун кыл, жакшы иштерди кылууда. Важ'ал маута рахатан ли мин кулли шар. Эртеби кечпи баарыбызга баары бир өлүм бар. Ошол өлүмдү рахат кылып бер деп сурап атат. Не деп сурап атат? 100 жылдан кийин өлөйлү. Амин деп койбойлу. Амин дей берелиби? Периштелер деле амин дейт да. Алладан сурай беребиз, канча берсе жашайбыз да. Бирок сураганыбызга сооп алабыз. Бирок ошо өлүм баары келет да турабы? Ошо өлүм кандай келет маселе? Азыр сурап кой дейт. Я Алла, мага бере турган өлүмдү рахат кылып бер. Азап кылып бербе мага. Не деп сурайт экенбиз? Я Алла, менин башыма келе турган өлүмдү рахат кылып бер, азап кылып бербе. Сен разы боло турган өлүм бер. Сен разы боло турган. Ошон үчүн алымдар айтат, туган, сен бу дүйнөгө келип атканыңда ыйлап келдиң эле, эсиңдеби? Бардыгы күлүп күтүп алган. Тугандардын бардыгы сүйүнүп, пананча балалы болду деп куттукташып, бири-бирине белек бекче беришип, сен ыйлап келгенсиң. Бардыгы күлүп, сүйүнүп күтүп алган. Эми сен өзүңдү ушундай оңдоп туруп, дүйнөдөн кеткин, сен күлүп кеткин, бардыгы тегеренип ыйлап отурганда дейт. Бардыгы ыйлап сен менен коштошуп атканда, сен күлгөн бойдон кеткин дейт ахиретке. Болбосо жашоо кыска. Бир алым айткан экен, жашоо башталат азан менен намазсыз, жашоо бүтөт намаз менен азансыз. Бүттү. Ушунча эле кыска. Жашоо башталат не менен? Азан менен, намазсыз. Биздин кулагыбызга азан айткан, жашоо башталган. Төрөлгөнүбүздө биринчи кулагыбызга азан айтылган, жашоо башталган. Намаз окуган эмеспиз. Эми жашоо бүтөт экен, намаз менен, жаназа менен бүтөт, азансыз. Ал жерде намаз жок, бу жерде азан жок. Бул жерде азан менен башталды, бул жерде намаз менен бүттү. Ошон үчүн туугандар, бу дүйнөдө биз конокпуз. Бу дүйнөдө баарыбыз мусапырбыз. Бу дүйнөдө Алла Тааланын берип аткан жашоосу, мүмкүнчүлүктөрү
акыл эс, байлык, барлык нерсени Алла берип атат ахиретти куруш үчүн. Жакшы угуп алайлы. Аллахым мага дагы сиздерге да түшүндүрсүн. Жаратканын туура түшүнүк берсин. Бекем түшүнүк берсин. Алла бизге күн сайын берип аткан жашоону ахиретке даярданып алсын деп берип атат. Байлыкты ахиреттин куруп алсын деп берип атат. Вабтагы фима атака Алла ад-дарал ахира. Алла Таала Кур'анда айтып койгон, Карунга айткан, бирок бардык адамзатка сабак кылган. Не деп? Сага берилген нерсе менен ахиретиңди куруп ал. Ахиретке барардан мурда ахиретиңди куруп ал. Ахиретиңди бузуп барбагын. Бушайма болуп каласың. Пайгамбарыбыз Мирач кечесинен келатканда 7-чи асманда Ибрахим пайгамбарга жолукту. Ибрахим пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам айтты. Байтул Маъмур деп коет, 7-чи асманда периштелердин кабасы бар. Ошол жерде жөлөнүп отурган экен. Ибрахим пайгамбар. Ал Байтул Маъмурда Кабанын үстүндө 7-чи асманда. Ошол жерде күн сайын 70.000 периште тавап кылат экен. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, 70.000 периште тавап кылат, алардын кезеги кыямат күнүнө чейин кайра келбейт деген. Канча периште күн сайын тавап кылат экен, Кудай билет эми. Ушу алам жаралгандан баштап тавап кылып атышат, кыямат күнүнө чейин тавап кылат, күн сайын 70.000ден тавап кылат, кезеги келбейт. Бир эле жолу тавап кылганга уруксат бүттү. Очередь жетпейт кайра. Периштелердин санын кичине ойлоп коебуз. Канча сан экен. Кыскасы Ибрахим пайгамбар ошол жерде пайгамбарыбызга айтты. Үммөтүңө менен салам айт деди. Аллаху акбар. Ибрахим алейхиссаламга бизден дагы салам болсун. Кандай дедиңиздер? Ошон үчүн биз намазда пайгамбарыбызга салават айтканда Ибрахим пайгамбарга дагы айтабыз. Аллахумма солли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама соллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Ибрахим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ата бабалары да. Не dedi? Ey Muhammed